Assalamu alaikum. Бүгүн биз Бодо Шефердин каржылык көз карандысыздыкка жол аттуу легендарлуу чыгармасына көңүл бурабыз. Бул китеп сизге акчаны туура башкарууну, каржылык максаттарга жетүүнү жана эркиндикке ээ болууну түшүнүүгө жардам берет. Келгиле негизги идеяларын карап чыгалы. Каржылык көз карандысыздык деген эмне? Бодо Шефер каржылык көз карандысыздыкты инвестицияларыңыздын пайыздары менен жашай алуу мүмкүнчүлүгү катары аныктайт. Бул активдүү иштөөгө көз каранды болбой калган абал. Акчалар сиз үчүн иштей баштаган учур, тескерисинче эмес. Акчаны башкаруу принциптери. Кирешеңизден аз чыгымдаңыз. Каржылык капиталды топтоо үчүн кирешеңизден аз сарптоо маанилүү. Бул өзүңүздү бардык нерседен чектеңиз дегенди билдирбейт. Талкууну улантабыз. Чыгашаларды көзөмөлдөө. Бодо Шефер чыгашаларды көзөмөлдөөнүн маанилүүлүгүн баса белгилейт. Алгач жогорку пайыздык карыздарды төлөөдөн баштап, карыздардан арылууга көңүл буруңуз. Татаал пайыздардын сыйкыры. Бул китептин негизги идеяларынын бири татаал пайыздардын күчү. Инвестицияны канчалык эрте баштасаңыз, реинвестициялоо аркылуу ошончолук чоң натыйжа аласыз. Мисалы, аз суммадагы туруктуу инвестициялар бир нече жылдын ичинде олуттуу капиталга алып келиши мүмкүн. Каржылык максаттарды коюу. Так максаттарды коюңуз жана аларды жазып алыңыз. Кандай суммадагы акчаны кайсы убакытка чейин топтогуңуз келет? Максаттарыңызды этаптарга бөлүңүз жана аларга жетүү үчүн план түзүңүз. Бул принциптерди колдонуп, каржылык эркиндикке жетүү мүмкүн. Кыска мөөнөттүү максаттар. Мисалы, коопсуздук жаздыгын топтоо, орто мөөнөттүү максаттар, мүлк сатып алуу, узак мөөнөттүү максаттар, пенсиялык топтомдорду түзүү, иш аракеттер планы. Бодо Шефер чоң максаттарды майда кадамдарга бөлүүнү сунуштайт. Инвестициялар жана кирешелер. Бир нече киреше булагын түзүңүз. Жумуштан тышкары пассивдүү киреше булактарын издеңиз. Акциялар, кыймылсыз мүлк, бизнес, инвестицияларды үйрөнүңүз жана акча салуудан мурун теманы изилдеп тобокелчиликтерди азайтыңыз. Ийгиликтин психологиясы. Коркууларды жана чектөөчү ишенимдерди жок кылыңыз. Көп учурда каржылык көйгөйлөр акчага эмес, ага болгон мамилебизге байланыштуу. Дисциплинаңызды өнүктүрүңүз. Ийгилик үчүн туруктуулук жана өжөрлүк маанилүү. Өзүңүздү ийгиликтүү адамдар менен курчап, алардан үйрөнүңүз. Булардан чыгаруучу жыйынтык. Бодо Шефердин айтымында каржылык көз карандысыздыкка каалаган адам жетише алат. Бул үчүн окуп, иштеп, тартиптүү болууга даяр болуу керек. Эң башкысы азыр баштоо. Эгер бул обзордун идеялары сизди шыктандырса, досторуңуз менен бөлүшүңүз жана комментарийге каржылык эркиндикке жетүү үчүн кандай кадамдарды жасоого даяр экениңизди жазыңыз. Ассаламу алейкум.